Мен bir нерсени сурайын да, мына азыр келатып, Бишкектен келатып, карасам, bir Эргулдун талапкер болуп чыккан Эргулдун. Кайсы жерде стол болсо сүрөтүп турат. Кайсы жерде баннер болсо сүрөтүп турат. Мен таң калып атам. Мен 17 жыл иштеген, мамлекеттик эмес уюмдарда иштеген. Мен bir плакатка акчам жетпейт азыр. Кечөөнү bir жерде отурган жигит 1,5 айда $1 миллион ошо плакат рекламага кетирген кайерден тапты? Кайерден тапты? Ким алып келип берди? Бирөө алып келип берсе, бул зятка эмеспи? Өзүнө өзү жооп берет ал буга. Буйрусун, билсин. Бирок ошону көргөн элдер дагы өзүнүн чечимин чыгарат деп ойлойм. Үчүнчүсү, азыркы бийликте келгендер эки гана тарап болуп калды. Же кудалары жана жоо мага жакты. Мындай оңго карасам, солго карасам киши жок дейт. Кудаларым эле туруптур дейт. Ана айла жок ошо кудаларымды кое койдум дейт. Анан кийин эмне үчүн кудалар койсун? Ошо кудаларым мага каршы чыккан дейт. Мен душмандарым башка партияда жүргөн дейт. Мен логиканы түшүнбөй атам. Биз логика жок, понятие менен жашап калдык да азырчы. Понятие менен жашап калдык. Ошол эл башкара турган адамдын сөзүбү. Экинчи жагы болсо, бул Максим Бакиев менен Жаныш Бакиевдин бөлтүрүктөрү. Кайсы жерге караба? Мына Бишкек шаарыныкы, башканыкы, бүт жерде караба. Автобиографиясын карасаң, түзмө-түз ошолор менен иштешкен адамдар. 87 баланы аттырган адамды мөөнөтүнөн мурун биринчи эле чечим менен түрмөдөн чыгарышты. Көрдүңөр, 87 баланы площадьтан аттан, Жаныш Бакиевдин орун басарын биринчи эле чечим менен түрмөдөн чыгарышты. Мен Жаныш Бакиевдин, Максим Бакиевдин бөлтүрүктөрүнө бийликке келишине каршымын. Мен буну менен күрөшөм. Мен утулбайм. Мен жеңем Кудай буйрса. Буга жол жок. Бул тарых. Буга эч качан биз кайтпайбыз. Элибизди ошол заманга барып тыкпайбыз. Семейный правленияны, диктатураны, коррупцияны, анан 60 саясий өлтүрүүлөрдү биз жол бербейбиз. Мен 4 жыл Кыркенбада отурдум. Мен бир кишинин башынан да бир да чыгып жок. Камадым, коррупционерлер аралашкандар камадым. Таймамай камадым. Таймамай. Кээ бир ошолорду айтчы. Ошо жетектеп турган адамдар ошол учурда. Баары эле камап атасыздар. А мен закон менен кеттим. Потому что мен эч качан булар менен келишим түзгөн эмесмин. Азыр да мен келишим түзбөйм. Мен өзүм түз жол менен кете берем. Бирок Бакиевтерге мен Кыргызстанды бербейм.